Неге мен жұмысымды аткарып атканда тоскоолдук болуп атса бирөөңөр сүйлөбөйсүңөр? Сиз эмне таракан десе таракан болуп кеттиңизби? Мындай тынчыраак болуп берип койгочу десе, сен айтып сүйлөбө, мындай тигиндей деп акыл үйрөтөсүңөр магачы. Буга чейинки айыл өкмөттөр ал жерде соттолуп келген, отуруп да келген, акчаларын же урдап да келген. Бирок бүгүнкү күндө мына айыл өкмөттүн ишин жалпы Кыргызстан көрүп атат. Иштей турган адамдарды иштесин да жардам берели. Бюджетке миллиард которгон жер үйчү бир жылда 700 миллион не освоение булардачы. Ошону арты бир сиз менен мен чогуу арты ушунун баарын фактически көрөйүнчү, бүйтүп берсеңиз, анда мен да чыгып айтайын. Кандай дейсиз? Урматтуу Марат Молдонович, мен акыйкат үчүнмүн. Мен сиздин немеңизди кабыл алдым. Эгер барып чогуу чындап эле туура эмесин, бирок көрсөтүп бере алышкан жок. Мындан бир канча күн мурда Жогорку Кеңештин депутаты Эрулан Кокулов Талас облусунун Шумкар Уя айыл өкмөтүнө барып, ал жерде иш жүрбөй жатканын өзүнүн социалдык баракчасына жүктөгөн. Кийинчерээк бул маселе парламент жыйынында көтөрүлүп, эл өкүлү кесиптештерине болгон таарынычын билдирген. Буга себеп катары аны парламент депутаттары сыйлабасын айткан. Жыйында ИШНин фракциясынын депутаты Марат Мураталиев Эрулан мырзаны Таласка чакырып, жогоруда аталган Шумкар Уя айыл өкмөтүнүн чогуу кыдырып келүү сунушун айткан. Урматтуу спикер, мен бияка чыгып сүйлөгөнгө укугум бар. 4 жолу сүйлөйм, 5 жолу сүйлөйм, чыга берем. 4 жолу, 5 жолу сүйлөгөнгө эч кимдин укугу жок. Мен бүгүн Атай Огонбаев атабыздын 125 жылдык болду. Ошого келдим, кече барыңар көрдүңөр. Жогорку Кеңеште резонанс болуп кетти биздин Шумкар Уя айыл өкмөтү иштебейт деп. Анан мен да айда чыгып айттым, мен чоң трибунада айткандай ошону келип мен өз көзүм менен көрүп коюшум керек. Как раз аз убакыт болуп калды. Азыр чакырдым эле сүйлөштүм. Айыл өкмөт менен төрагасы, депутаттар айыл өкмөт иштегенде турат, бул кандай деп. Сизге биринчиден рахмат, ушу келип биздин айылды келип көрүп, ушул өзүңүз да көзүңүз менен көрүп, буга чейин өзүңүз айткандай келип нары өткөндө, бери өткөндө кирип турасыз, сизди чакырып турабыз. Ачылыштарыбызга жанагындай капсула салган нерселерге мен келгенде 850 миллион сом иштетилбей эркин каражат түрүндө ошо казынада айыл өкмөттүн бюджетинде турган. Бүгүнкү күндө ошол акчанын баары толук түрдө освоение болуп, ирригация тармагында, бала бакчалар курулуш тармагында, мектеп, билим берүү, жол, таза суу, жанагы освещение деген жагына бардыгында мына депутаттар менен кошо жумуш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө жумушчу орун түзүү боюнча мына өзүңүз көрүп тургандай биз мына келип эле ушул биринчи айылыбыз Чоң Токой айылында, бир эле айылда мына бүгүнкү күндө мына артыбызда турган тигүү цехи жалпы ошол 28 киши, 40 кишиге чейин 28 тигүүчү, анан жанагы жардамчылары, жанагы үтүкчүлөрү дегендер менен Кудай буйрса мына эксплуатацияга бердик, кишилерди чогултуп иштеп атат. Мына 31 августта ачтык элек, бу жерде эмне? Ал топкасы, отканасы менен заманбап, ичинде бүт немелер шарттары менен түзгөнбүз. Туалеттеричи? Туалет бул мектепке карайт. Булардыкы ичинде бардыгы. Бир жака жылдырып койсоңор. Аны алабыз. Бар. Это тоже өзүңөрдүн финансированиеңер да. Полный. Жалаң жергиликтүү бюджетте. Бир натырдан жер сурап, ушул эле айыл өкмөттүкү кылып туруп эле айырдан ачып койсоңор 400-500 киши. Вообще чоң мощный комбинат болуп калат. Таласка барып келип иштечи, келиндерчи, бөтүгү жол тосуп. Азыр бүт иши иштеп калып, жакшы болду. Жок, конечно. Келип иштешет. Бир айылдын проблемасы полный чечилди. Ал эми айыл өкмөт башчысы Бакыт Кыдыралиев үстү-үстөгү жылы айыл өкмөт тарабынан ушул кезге чейин ачылган социалдык ишкана мекемелеринин саны 7-ге жетсе, жыл этегине чейин бул көрсөткүч 13-14кө жетерин айтты. Анын айтымында аталган айыл өкмөттүн социалдык инфраструктуралык жактан өнүгүш үчүн айылдардын ички көчөлөрүнө чейин асфальтталган. Могу жерде жана мен көргөн эмес, чуңкур кылып казып асфальт басты, чынбы? Чуңкур? Астын касканы 1 метр, 1,5 метрге чейин казыштым. Чынды. Таш, мына эле таштар таш. Тедактан ташты, каяктан экенин өздөрү билетиңер. Сонун болду. Жалпысынан айылда 28 орундуу тигүү цехи курулуп, жумушсуздуктун алдын алса, ал эми 1000 тонналык көмүр гана куруу менен
башка жакка салыштырмалуу көмүрдү арзан баада берүү, тактап айтканда айылдыктар үчүн 5 сомдон сатууну ишке ашырган. Буга эми кандай? Буну эмне кыласың эле? Мисалы муну акча кетирдиң, дәріс жок. Бул мындай да, Марат Молдонович. Былтыр быйыл кышында 24-25 жылкы отопительный сезон кезинде биз өзүбүздүн техника менен Кара Кечеден элге арзан көмүр ташыйын деп ар бир айылга бирден машина алып келип ташыганбыз. Ушу январь айы болчу. Биз ушу депутаттар менен сүйлөшүп 5 сомдон ашырбай эле бизге жеңилдик кылып берели элге деп туруп ташыганбыз. Анан ар бир айылга ташып айылдын жанына түшүндүрүп баягы мындай эле эндей таштап койгонбуз. Анан ошол жерден эл келип бир 25 тонналык КАМАЗды 2 саатта эле алып кетип атты да. Анан ушу депутаттар менен отуруп коюп биз бир жакшы топ база кылып коелу. Мына заготовканы сентябрдын аягы октябрдан баштайлы. Өзүбүздүн элибизде арзан көмүр менен камсыздайлы деп мына бүгүнкү күндө ушул көмүркананы куруп. Силер 5 сомдон бергенде башка таласта көмүр бул 7 сом болду булдар. 8 сом. 7,5 сом, 7 сомдон ылдый түшкөн жок. Жана эменики 9 сом болуп кетти жана Казакстандык. Анан 7 сомдон ылдый болгон жок былтыр. Биз 5 сомдон бердик. Ал эми бул ишкана Шумкар сервис деп аталып, айыл өкмөткө таандык 48 ар кандай Хоо, Шахман үлгүсүндө КАМАЗдар, экскаваторлор жайгашкан. Булардын катарын улай эле мунун жанында жайгашкан эски тегирменди оңдоп түздөөдөн өткөрүп, учурда бул жерде сүт азыктарын өндүрүүчү ишкана курулуу алдында турат. Муну менен жер үй алтын кенин камсыздап, алдыңкы убакыттарда айыл өкмөттүн каражатын дагы да көбөйтүү пландары бар дейт айыл өкмөт башчы Бакыт Кыдыралиев. Биз ушу айдап себүүгө деп дагы соляркасын айыл өкмөттүн атынан болсун деп биздин жергиликтүү бюджеттен бүгүнкү күндө азыр 1 гектар 2000 сомдон соляркасы ичинде. Ошондо азыр солярка 25 литр 1 гектарга кетсе 1,5 миң сом грубо эсептесек ошондо 550 сом. Водительден айырылып. Мындайчы. Наемный башка. Наемный эң арзаны канча азыр? 2000 сом. Анан соляркасы. 25 литр солярка 2000 сом. Соляркасын алып салып, только трактористтин акчасын төлөп берди болсо. Биз ошо шарт түзүп берели, бизде каражат болгондон кийин биз өзүбүздүн элге шарт түзүп берели. 2000 сомдун ичинде соляркасы да бар. Жанагы эмелерге жаркын, эмелер үйлөр карайсыңар булар. Биз социально незащищенныйлардын бардыгын айдатып да беребиз. Мындай да жардам беребиз. Мектебине бала жерлерин айтам, айда бекер айдап бересиң. Ооба, айдатып беребиз. Майса эчтеке куйдурбай эле, эчтеке кылбай эле айдатып беребиз. Бул ишканаларга улай эле айыл өкмөт кызматкерлери Эл Өкүлүн, Кара Ой, Сасык булак жана Талды булак айылдарынын жаңыдан курулуп жаткан жана капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн мектеп, бала бакчалары менен тааныштырып, аталган жайлар толугу менен жергиликтүү бюджеттен каржыланганын билдирген. Жана айтып аткан сайдын бишерби? Ооба, жана Сасык булактагы Далгастройлу канча жыл болду? 120 орунду бала бакча. Бул 23-жылы ноябрда башталган. Ушу капсуласын салып баштаганбыз. Анан котлованын касканда суу чыгып кеткен. Анан биз кайра изысканияга жөнөткөнбүз, технадзор токтоткон жумушту. Анан кыш келип калды да. Анан пока ошо изысканиясы келгенче анан жазында баштайлы деп жазында баштаганбыз. Жазында баштап, ошону акырындык менен куруп, өзүңүз көрүп тургандай, бул жерде арматурасы да усиленный, бетону дагы 2 эсе усиленный кылып берилген да. Жумуштун немеси көбөйүп кетти да. Анан бүгүнкү күндө мына подрядчиктер турат, Кудай буюрса, ноябрь айында бүтүрүп, ошо декабрдын 1-ине чейин эксплуатацияга беребиз деп атат. Кудай буюрса. Акчалар бар, а? Акчалар бар, акчалар АВРин тапшырышып атат, АВРин берип атабыз. Немесин токтоткон жокпуз. Учурда аталган Шумкар Уя айыл өкмөтүндө айыл өкмөттүнүн эле имараты жаңыланбастан, ички жолдор асфальттанып, 28 орунду тигүү цехи, 48 техникалык базасы бар Шумкар сервис муниципалдык ишканасы 1000 тоннага ылайыкташкан көмүр гана пайдаланууга берилсе, бир катар мектеп, бала бакчалар капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, ал эми Сасык булак айылындагы 2 кабаттуу бала бакчаны куруу иштери кызуу жүрүп жатканы маалым болду. Ал эми эл өкүлү Эрулан Кокулов канчалык деңгээлде чын айтты же каралады, аны калың эл өзү баалап алар.